Менин атым Асан, Кыргызстандын жаранымын. Жаран катары укуктарым менен бирге милдеттерим да бар. Мен социалдык жөлөк пулдарды алууга, коопсуздукка, медициналык камсыздандырууга укуктуумун. Ошол эле учурда салык төлөөгө, аскердик милдетке, социалдык камсыздандырууга милдеттүүмүн. Мен укуктарымды жана милдеттеримди билип, аларды колдон алганымда жамаатымдын көйгөйүн чечүүгө жана өнүгүүсүнө салымымды кошо алам. Азыр мен айыл өкмөткө бюджет боюнча коомдук угууга катышууга баратам. Биздин көчөдөгү таза суу маселеси кароосуз калбайт деп ишенем. Жамаатыңыздагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн коомдук угуу, жыйын жана чогулуштар аркылуу айыл өкмөтүнө, депутаттарга билдирип, жергиликтүү кеңештин токтому менен акча каражаттарын бөлдүрсөк болот. Муниципалдык жер тилкелерде, объекттерде жана башкаларды сатуу, ижарага берүү жана пайдалануу маселелери, иче турган сууга жана сугат суусуна, канализация, жылуулук менен камсыздоо, тиричилик калдыктарын топтоо жана ташып кетүү боюнча тарифтерди бекитүү. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары жыл сайын бюджеттин долбооруна бюджеттик угууларды уюштурат. Мына мен коомдук угууга катышып, көчөнүн таза суу маселеси чечиле турган болду. Коомдук угууларга катышуу аркылуу аймактын өнүгүүсүнө сиз да салымыңызды кошуңуз.